жалпы элдин атынан сүйлөйм. Жалпы ушул айылдын тургундары, өзгөчө жаштар ушул талапты коюп жатат. Азыркы аксакалдар сотуна койгон талаптычы. Анан эми сиздерден ошону суранабыз. Биз дагы негизи бул жерде мен атам биринчиден ушул кишиге рахмат көп. Ушундай провокационный ушундай бир жагымсыз иштерге жөнөтпөй, балдардын баарын кармап, ата бабанын калкын сыйлап дегенде шариятты сыйлап, ушул үчүн аксакалдарга туура жагына чечип берсеңиздер деп өтүнүп баарыбыз ушул жерде күтүп отурабыз. Болбосо кызыл кандуулук менен кечеүнгү эле мурдагы окуяларда бир башкача ойлор келген да. Ошол нерсени ишке ашырган жокпуз. Элди басканга, жаштарды басканга аракет кылып атабыз да. Анан акыры келип, мыйзамдуу өлкө болгондон кийин, закондуу өлкөдө жашап аткандан кийин ошол нерсеге жол бербей, ушул аксакалдар сотуна өткөрүп туура чечтик да. Бирок көпчүлүктүн талабы ойлойм, негизги сот болобу, кайсы укук коргоо органдары боло турган болсо, мамлекет башчылары болобу, жалпы элдин талабын караш керек да, негизи өкмөт. Биз ошону коет элек да. Var mı da? Sen o ayıpla yaşlar. Birbirinden çıkıp aksakallardan. Ne Cakoli payçı usul Kızıltaylı hükümetin turgunu olama. Bu yerde geçiyordu buna bir seyir ayıtılıp geçti barıtın. Barımızdan bu yerde göğü olduk, uğuktuk. Anan keyin geçiyordu jatıp alıp mınday bolgondan keyin uktay albaydı kesin viday. Çatak. Koşunasın men, koşunası olam. Al yerde biz barın görüp atabız. Ana bu yerde kıskaça aytkanda bul birle jolu, 3 jolu. Jatıp oylasam bul gevire balkim bilinbey, gözünden yaşap kalsa uyda jatat. Bilgispe, uyalıp. Ana bunu bu yerden özgüçe bir gep oldu. Oşo jaza kılgan bala özüyle jazasını tartsın degen. Yok, андай emес okşayt. Men oylap otursam, bunu uşul uy bölösmelerle göçüş gerek. Sebebi bulardın tukumunda uğurda çıkıp atat ay. Bari kutulup жүрөт. Bir emес 2-3 жолу elge, tetigi, büt rayonga, oblast kugulup atat. Anan keyin bu жерде мындай болот да, эртең кылыч ичет. Же болбосо биздин балдар жанагы ичи күйүп турган. Bir жерден болбосо bir жерден жолукса, мындан да чоң чатак болуп кетиши мүмкүн. Андай болгондо дагы кечигебиз. Мындан да чоң жабырып калып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү сотто мейли сотко кайрылып атат. Сот ал илгери болуптур биздин ата-бабалардан. Азыркы сот мыйзам деп атат. Мыйзам түрүндө чечсек ушундай илгеркинде камтып кетери. Давайте ошо үй бүлөсү менен. Ал өзү деле жүрө албайт бул жерде айылдын ичинде. Элдин баары азыр муну керек болчу болсо, мынандай жамандык жакшылыкка да чакырбайт. Барбай да кылабыз эч кимибиз. İçgüdülük болот. Жаңатып ичкенде кокус менен магазин тегеренине беттешип калса, ана бычакташып. Бул болгон килейген бир кулач бычагын кармай алып мага да келген. Муну шу жерден кыскача айтып кетейин. Айыл өкмөттүгү мурунку замир болуп турганда бир кайрылган. Келиптир, мынтыгын көтөрүп алыптыр. Атам азыр тиги агамды деп багасын атканы келиптир. Араң алып калган ошондой кой деп. Соосунда айтты, кылыч айланып кетейин. Мунун аягы жакшы болбойт, сен койчу айланып кет ушу баланы. Desem yok, anan takay günüge uyunda çatak, ızıtçu. Buna ayak emneye gelip oturan. Anan jalpele uşunday çeçimge gelir lay. Jalpele çeçim uşul. Anan akırı çettep kalıveririz. Geçe onu biz uqtuk, bunday uqataz. Barıptır deyit, geçim suraş. Abargan dem ne oldu, dağı öydöttemen çatak oldu. Dağı jakşı. Buna hazır ayılbaşı aytып otat degi atağız uşuntup toktatıp koydu dep. Toktatıp koygandan toktap olup otağız. Bolbosa geçenki koyda vızıçuğa barı saldırıp yesek ne olatırlı bu yerde. Kırgın bolbak köp. Oşorlar birinci iret Sokuluk rayonunun organlarına tiymek. Kana iretіңер kayak dedi. Oşonda kayrılsam canağınday bıçağın götürüp gelgende kayrılsam gelbe koydu fondon. Gelbe koydu men kayrılsam. Buna geçeni bu yerde eldi katı açı gelip turganda men aytkan jok banan. Hazır aytayın dep atam da. Kayrılsak gelgen jok oşonda uçaska koy. Geçeni pomu geldi, kimisi geldi gelsin. Buna dep biz dayarбыз dep atam. Dayar bolsun.
Mına uşunday da sonra kılsang andan keyin kantip kelbeyt. Uşul ay tug'anдар, elder, ay barыбызda bala var. Oşo bu yerde bir bala aytып atat. Kokus tigi kız emes, dagı ortadan gelin, любойсын ayağınız tuş kelse salıp ketmey eken. Birinci yol bolsa meylili, üçüncü yolu biz bilgenden. Ha bilbegenimiz kayaktal. Hazır oturat, hazır sırtta buğup atat balkim, ilip atat. Gelip aytkandan uyar. Barken. Oşol tuğun. Bolgon ekan. Var. Muna ulup atat. Açık almay içeri aytып alak bular. Bolgon ekan buga çeyindagi. Muna Açık çıkan 3 oğlu, açık çıkpagany bar eken. Ay, bu Bolgon ekan. gönlüm Aytalmayın, aldı. aytpagala, uzbala, simyan buslar, balası büyösü var alarınça. Korkuat aytkany uyalat. Yok kılla ordu tüymen öçet. Açık çıkarmayacak. Korkutup zorduklar жүргөндө. Hadi bir-birden bırakıp 3-cü жолу болуп атат дейт. Билинбегени канча болуп атат дейт. Ошолордун эле тукумуна мына мал уурдап, жанындагылар булардын тааныштары болуп чыгып кетип атат да, калгандары калып калып атат дейт. Ошол жерде дагы сүйрөлүп барган балдар. Бу жерден эми силерден эле үмүт бир чечим кылып, элден кан төгүлбөгөндөй кылып бүтүрүп берип, ошол элдин жаштардын талабы ушундай болуп атат. Кечинде чогулганда дагы кандай болуп кетет, бир Кудай билет. Баягы биз бу жерде айыл жаштары, депутаттар чуркап балдарды койгула, токтоткула, эл аксакалдар чечип берет, эл бар, мыйзам бар деп токтотуп атабыз. Бирок 1-2 күндөн эмне болуп кетер экен, анын ким билер экен, бир Кудай билет. Бу жерде байкелерин дагы, инилерин дагы кандай кармап атабыз. Мынакей ата өзү баш болуп жолго барбагыла деп. 2-3 күндөн бери эч ким уктабайт, бу жерде көп жаман иштер болуп атат. Бул не то что Нурландын эле эмес, Кылычбайкенин жоруктарынын баары чыгып атат. Туура чечип бериңиздер, аксакалдар, суранычы силерден. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандарым, Кызыл Туу айылынын тургундары. Мен ушу аялдар коомунун атынан, энелердин атынан мен сүйлөгүм келип турат. Бул эң жаман жорук болду. Биз үчүн жүрөгүбүз кандай кабыргабыз кайшып, жүрөгүбүз сыздап турат. 9 ай көтөрүп, омурткабыз сыздап, каныбызды жоготуп, уктабай күн түнү ушул алып бестеп балдарды багып, жашта калып чоңойтсак, анан ушинтип зордук зомбулук алып келип, мондай айбанчылык кылган, бул эң жаман го. Канча энелердин жүрөгү сыздап, канчалары ыйлап атат азырчы. Мен ушунчалык мен бардыгыңыздарга, жаштарга айланып кетейин деп, кандуулукка алдырбагыла. Могу көпчүлүк чечти, мына аксакалдарга салып берип атабыз. Урматтуу ата-энелер, бардыгыңыздарды сабырдуулукка чакырат элем. Мынакей азыр баары коруп калды. Эртең менен ата-энелер азыр окуучуларын, кыздарын жолго таксиге салгандан коруп калышты. Ишенимден кетип калды, элдин үрөйүн учуруп койду. Ошондуктан бардыгыңыздардан суранат элем, сабырдуулук менен ушундай ысык кандуулукка алдырбай, ушул жактын чечимин күтөлүк, калыстык менен чечип беришсин деп. Аты жөнүңүз кандайчы? Игимбаева Чолпон. Biz bir doğan Yusuf Sırvat kızın Javarkalçılığın agası, çoğun atası okulas. Elge kayırlı otkanın sebebi bağırdı mınake, talap koyatkanlar oşul, men ele oşağa da koşulam. Biz bir doğanlar oşa günüyle çıkkamız, ordu tüymen yok kılıp örtüp, öldürgön gecen barmakız. Atağızdı sıylap, sağırdılık ballarım çıdağıla, karmangıla degenden çıdadık. Emi aksakallar, karman şunu bizge çeçim çıkar berdiler. Atağızdı sıylagan üçün gana biz uşuğa jegen turup berdik da. Жашты артыбызда турган бир тууган элдерибизге рахмат, жаштарыбызга рахмат. Биз аларда сөзүбүздү угуп атат. Макул эми, атаңды сыйлап аткан, биз сыйлап аткан, биз да силерди сыйлап беребиз, туруп беребиз деп. Булардын кылганын угуп атасыңар, мына кошуналарына да жаштылык күн көрсөткөн эмес. Чатак кылып жүрүшкөн экен булар семьясы мененчи. Бул Нурлан эмес, Нурландын иниси дагы мына кече күнү бери айтылды. Нурландын иниси дагы ушундай бир золдук менен биринчи зордуктап кармалган экен. Кармалганбыз бул өздөрүнчө эле ичара чечип жаап коюшкан экен. Алдына түшүп жаап жашырып коюшкан. Ошол айтып бардым. Assalamu alaikum. Ben Beşekev Samat Kadarberküsün ошо айылдын тургуну болом. Ушул жерде өскөн бул баланы жакшы тааныйм, менин сасетим. Мындай окуядан мен бир жол бул баланы алып калгам да. Жана кыздарга эме кылгандан жолдон келатып, мен машинаны токтоп алып калгам.
Бул уже 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы жол. Болуп атканчы мен ушу атадай мен кызым бар азыр сабакта окуйт. Алда эртең мен таңында кетет. Анан кийин барыбыз эле кыздар бар, балдар бар. Анан бул ишти кечирип койсок, эртең ушул ишти мен балам деле кылышы мүмкүн да. Ушул ишти мен балам кылып койсо да ошондо кечиресиңерби? Кечирбейт эч ким, туурабы? Албетте, кимге кечирет. Ошон үчүн менин калыстыгым бул айылдан кетсин да. Кетсин болду, эчтеке ызычысу жок, тынчсыз эле кетсин. Эч ким эл тийбейт, эчтеке кылбайт. Мына баары кече сүйлөштү собранияда. Кетсин дедик, ынтымак эле жөн эле кетип калсын. Болбосо кан төгүлүп кетет. Жакын аранын ичинде эртең 2 күн сурок 2 күн. Балдарды кече күн кармак коюшту бердин аксакалдар менен. Депутаттары, жаштар кармак болду. Болбогондо кече күн түнүнө эле жайлап салмак барын тең. Эми бул мындай иш болбойт. Башка эме кылса мейли кечиримдүү болмок анан. Карындашыбыз деле биз көрүп билип эле ушул жерде жүргөн кыз анан ушундай болоорун биз эч качан ойлогон да эмеспиз, билген да эмеспиз. Биздики эми койгон. Азыр бул семьясы менен тынч эле көчүп кетсин болду. Биздин талабыбыз ошол. Башка эчтекенин кереги жок. эртең эмес, бүрсүгүн эмес. Эртең саат түшкө чейин уже чыгып кеткендей болсун да, биздин талабыбыз. Мен уже чыдабай калдым мына. Атамдын эмеси белеп турам мен азыр. Артыман чыкчы болсо өзүмдү карман албайм мен өзөчү. Ушул эртең чейин уже чыгып кеткендей болсун мына жерденчи. 24 сааттын ичинде. 24 саат бергиле, эртең саат ушул убакка чейин ушу айылдан чыгып кеткендей болсун. Эртең кечкечен караңгы чейин күтөт. Күтө албайбыз эртең караңгы. Сабырып түгөттү мен өзөчү. Була кызым эмне болот атай? Эмне болот? Чечим чыгарып бергиле. Талап. Район аким келтирип бергенчи. Ошондо сөзүн уксаңар берет. Рахмат. Биринчиден салам алейкум, урматтуу туугандар. Эмче айтканда бул эми көрүнүш жакшы көрүнүш эмес. Тем более биздин эми Кыргыз улутунда ата-бабаларыбызда мындай нерсени өз болгон. Биздин намыска өтө Кыргыздын намысына тие турган нерсе. Биздин эми ата-бабаларыбыз туура тарбиялап келген. Энени, аял кишини бул бейшенен тамандады биз тарбиялап келген. Ар бирди кыз болобу, башка болобу биз эне деп тарбиялап келген. Эми бүгүн мындай чоң катуу көрүнүш болуп атат, чын айтканда эми бүгүн мыйзам тарабына мына начальник отурат, прокурор орун басарлары, мен райондун акими. Биз аны мыйзам тарабынан бүгүн мына 1 декабрдан жаңы уголовный кодекс күчүнө кирди. Мына 10 жыл ичинде мыйзам өзгөрүп, мындай кичине жумшак болуп калды. Азыр мурукуда күчүнө кирди. Катуу жаза болот. Мен сени айтам, уже кабап койгон. Бүгүн мына эс жандай болсо, убакыт келсе, 2 суткага киргизген да, санкцияны бергизебиз. Бердиребиз санкцияны. Биз мыйзам тарабынан баарын кылабыз, силер ойлогола. Эч ким аяк аралашпайт. Мыйзам чегинде кетет. Бүгүнкү күндө бул нерсе мамлекет башчысынан, президенттен баштап өкмөт бүт Кыргызстан боюнча уккан, контролдо турат. Областтан. Анан биз деле мындай нерсени чын айтканда, мына рахмат, мен ушул атасы турат, агалары турат, туугандар, мен силерге ыраазычылык билдирип кетем. Чоң рахмат, ушу кызык кандык алып, кече барып туруп, кайра бир жаман адамдын жолуна түшүп, кайра башкалар деле жаманга түшүп калышканы мүмкүн эле да. Бирок мыйзамда аны мындай кылыптыр, анан атасы муну өлтүрүп коюптур деген мыйзам карабайт. Ал эми мыйзам жаза кылып кете берет. Бирок ошону силер карап, сабырдуулукка алып турасыңар, чоң рахмат. Айткандай сабыр түйү сары алтын деп эми Кудай сактасын. Мындай эч качан болбосун. Бул нерсе эч кимге жакпайт. Бул көрүнүш эч кимге жакпайт. Баардык улдар, кыздарыбыз бар. Ыйман ынсап берсин баардыгыбыздын өзүбүзгө дагы, балдар, кыздарга дагы. Эми мен ата-энесинин бүгүнкү күндө мен билбейм кандайлыгын. Мен ал кишилер менен сүйлөшкөн эмесмин. Жакшыбы, жаманбы мен айта албаймын. Бирок ушул балдар, эми баардыгыбыз эле балдарды, урматтуу берди жаштар турат. Бизди жакшы кыла турган дагы, жаман кыла турган биз ата-энени. Жакшы сөз алып бере турган дагы, жакшы жаман дагы. Ошон үчүн мен силерге чакырып кетем, жаштар. Ушул нерсени көрдүңөр. Бул нерседен алыс болуш керек. Мына арак ичкенден ушул бардыгы арактын айынан келип атат. Ошон үчүн көчөдө басканда дагы этият болгула, түндө жүргөндө этият болгула. Бул бир эле ал кишиге эмес, бардыгыбызга тийиштүү. Баарыбыздын балдарыбызга тийиштүү. Бүгүнкү күндө мына мүмкүнчүлүк бардыгы мамлекетибизде эми мына эркин сөз, баскан турган жумуш каалаганы мүмкүнчүлүк берилип атат. Бардык мүмкүнчүлүк берилип атат. Биз ошону туура мыйзам чегинде пайдаланайлы. Пайдасын көрөйлү.
Биз тараптан бул жерге аксакалдарга требование коюп атасыңар көчүп кетсин деп. Эми муну ушул жерден аксакалдар өзүңөр туугансыңар. Аларга мен аз сүйлөшүп атам, сүйлөшүп туруп өзүңөр багы бир жандайга келгиле. Биз кандай чечим кабыл алсаңар, биз даярбыз. Только мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзам чегинде. Бир жамандын аркасынан экинчи жаман кошулуп кетпесин. Үчүнчү жаман кошулуп кетпесин. Ошонтип бардыңарга мен ата энесине дагы силерге эми мындай нерсе эч кимде болбосун. Кечирим сурайм. Мен эми район жетекчи катары эми бир кыздын бактыны буну артын айтып атпайсызбы, энесин карайт эле башка кылган. Bunun arkasından hiç kaçan al adamlar yaşıl görmeyt. Hiç kaçan. Buna bugünden gözünü açtı, karasam tamakta jatat. Al 1000 dualga vursa da özüne gelmeyt. Mıйзам çeginde çara görüş gerek. Biz ayap şu mezgilge geldik. Ortamızga birbirimizge özüz ortaga çöz. Birinci aytabız, keyin ortaga çöz. Bирок bayat kanday, uğru türmede oturuş gerek. Ушундай кылгандар баары жазаланыш керек. Анан оңолобуз. Башкаларга сабак болот. Ана биз аяп мына өзүңөр айтат ба, эскини жашырып, баягы ору жашырсаң өлүм ашкере дейт. Мына акыры ошондой жандай болуп атат. Ошо мезгилинде катуу жазалаш керек эле. Адам баласы ошондой да. Баягы эркелей берет. Ордуна коюш керек. Бардын ордуна коюш керек. Бүгүнкү күндө мыйзам бар. Buna 1 dekabrdan prezident Urmat prezident kol koydu, küçüne girdi. İlkide bolboyt buna. Katı cazasın alat. Kim bolbosun? Bardığımız. Ошон үчүн biz мыйзам тарагында силер аттан эч мындай жанда кылбагыла, санабагыла, күн санабагыла. Biz аны мыйзам чегинде карап беребиз. Бардыгына. Мына айылдагы да мен аксакалдардан силерден суранып кететин молдокелер бардыңар да бу жерден. Мына айлөкмөт турат, Атылгыч. Бу жерде мындай да biz үчүн, мына мен үчүн райондун бардык эли бирдей. Бардыгы үчүн мыйзам дагы бирдей. Мыйзам бузду, бардыгыбыз жоопко тартыш керек. Ошон үчүн силерден суранып кетем, ошону мындай багында чечим чыгарганда бар жогун анализ кылып чыгаргыла, эртең маселе болбосун. Чөткө чечим чыгарыш керек. Что буну аткарайлы, эртең анан кайра маселе болбош керек. Уруш талаш болбош керек. Ошону туура чөткө чечим чыксын, уштап эртеңки күнү дагы чыгып кетпесин ызычу. Кайра жанда болбой. И башкаларга да сабак болсун бул. Башкалар да мен кой булар көчүрүп семьясы менен деп кийинки балдарга да сабак болот бул. Бул эми кийинкилерге дагы, биз аксакалдарга да, бизге дагы, жаштарга бардыгына сабак болуш керек. Ошон үчүн чыгып атат элдер. Ошон үчүн келиш керек да. Туугандар бул жашоодо эч канча жашабайт адам баласы. Ашып кетсе 100 жыл жашап атат. Ошону бирөөнү какшатпай, бирөөнү мындай жамандык кылбайлы жашасак итаган эле өлөт, эч ким бул дүйнөдө калбайт бардыгы. Бирок ошону бири-бирибизди урматтап, сыйлап жашаш керек да. Сыйлабайбы? Жазасын алыш керек. Ким болбосун. Ал мыйзам чегинен биз ойлонбогула, биз контролдо беребиз. Мына мен район жетекчиси, мен өзүм жоопкерчиликти алам. Мыйзам чегинде ал санкциясын алат, сотто бардык жанда кылабыз, жазасын алат. Бүгүнкү күндө неге дегенде ал эми пока экспертизасы чыксын, бул бардыгы мыйзам чегинде болот. Ким мыйзам бузган болсо, жообун алат. Ал балабы, менби, башкасы бардыгы. Ошон үчүн мен силерге айтып кетем. Эксперталар чыксын, башка чыксын, бүгүнкү күндө отурат. Ошон үчүн жазасын алат. Бардыгы. Ана силерге сабырдуулук берем, мен ыраазычылык билдирем. Ошо сабырлык менен сабак бергиле. Балдарга да кызуу кандык алдырбагыла. Биринин аркасынан экинчиси болуп кетпесин. Экинчиси бул onu 20'sı болушу мүмкүн. Токтойт да, бирок ушунча адам жаза тартып албаш керек. Аракет кылбы, ошон туура чечим чыгарып бериле бизге. Силерге сабырдуулук. Эми мына бул мындай айтканда аксакалдар сотторуна кайрылсалар, аксакал сотторуна. Мыйзам чегинде, биз мыйзам чегин көрөбүз. Аксакалдар соттору, ошо аксакалдардын соттугунун чечимини мындай сабырдуулук менен силерге дагы айтамын. Ошо жандай мыйзам чегинде силер ошону карап бергиле. Биз силерге айтпайбыз, аралашпайбыз. Биз айтабыз, ошо мыйзам чегинде карап бергиле. Kim болбосун? Сурооңор болсо мен жооп берем. Рахмат. Биз контролдоп беребиз аны. Мына Ровудун жаңы начальница келген. Бул прокуратура орун басары бар. Бирөө чыгат, болбойт да, кетиш керек. Ошондо милиция кызматкери маска отпайсызбы? Ошону маска. Булаке, бияк болчу деп айке, ошондой болду эле. Биздин талабыбыз сиз менен эле жолугуп кетиши болчу да. Мына биякка бардык, жолуктук.
кайра чыгып кетип калдык. Алар жалааңдай барып талкалап, мындай кылабыз деп биз эчтеке айткан жокпуз. Эми биринчиден рахмат. Тура ошо мына эми урмат туугандар мындай эмес. Урмат туугандар. Өзүңөр барып, роду катсы макулсыңар, силер эл келесообу дейт. Бар милицияны бар басып алгандай, чалып атпаймынбы? Андай болбой эле. Өздөрү аерде мас болуп жүрсө милициясы. Макул, рахмат. Балдардын кыжырында тийип атса ошондой элек да. Мында отурсаңыз, Просто СМИлер тура бергиле да информацияны мындай. ошону мына мойнуңарга алып туура эле бул жаман ойдо эмес деп айтканыңар өзү жакшы. Мында жакшы ойдо да. Рахмат эми аны жоопкерчиликти баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Да. Фамилия Металлиге Зарызбек. Мен ошо жабыр тарткандан чоң атасы. Ушул жерде элдер чынында жакындарын түшүнүш керек да. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө уйгутууга, баарыбыздын башыбызда кыздар бар да. Бул канча күндөн бери талкуу болуп атат да. Сиз менен биз бирок жакшы, адилеттүү чечим кылышыбыз керек. Мындай да болуп калышы мүмкүн. Айыл аксакалдар соту чечим чыгарышы мүмкүн, бирок ага айыл тургундар макул болбой коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн, нааразычылык болбош үчүн туура адилеттүү сот болуш керек да. Туура адилет. Мен ошон үчүн мен дагы мыйзам тараптамын да. Мен эле барып кырып жиберейин, муустап салайын деген жок болчумун. Биринчи күнү ошондой болгон бирокчу. Мына балдарды биз аксакалдар мына байкен баш болуп токтотпогондочу, мындан да жаман жаңжал болмок да. Ошон үчүн сиз менен биз мындай баарыбыз тең мындай бири-бирибизди колго алып, сабырдуулукка кичине мындай өзүбүздү үндөп, жамандыкка барбайлы, айланайын жаштар. Сиздерден сураныч болсун, өтүнүч да болсун да. Ар кимибиздин башыбызда балдар бар, ата-эне бар. Ошолорду ойлойлу, келечегибизди ойлойлу. Биз көчүп кете турган элдерден эмес. Ушул жерде биз калабыз, башкалар кетип калат, аким кетет, башкасы кетет. Бирок биз ушул жерде жашайбыз өлөр-өлгүчө. Ошон үчүн сиз менен биздин артыбызда сөз калбаш керек, кийинчи. Бирибизди жек көрүп калбайлы да. Бирөөлөр азыр мынтип кызытып коюшу мүмкүн. Бирөө чагымчылык жасашы мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой ойлорго жол бербей бөгөт коелу да. Баарыбызга сабак болуп атат мынакей. Караңыздар, кандай жаман иш, кандай жаман окуя мунучу. Эч убакта муну мусулман жасаган эмес. Мен абдан кейип жатам да. Кыздын эме тагдырына балта чабылбадыбы? Кандай психикасы анын мындай бузулду да. Өзүңүздөр ойлосоңуздар. Барыңыздар ойлонуңуздар. Азыр жакындар ушундай күйүп жатат, бирок кээ бирөөлөр күйгөндөрү жок азырчы. Бар арада ушундай кишилерчи. Мен баарын атагым келбейт. Бирок сиз менен биз баарыбыздын башыбызда бар. Өзүңдүн башыңа келип калат эртеңчи. Аллах субхана ва тааля айтат, ким өзүнүн бирөөлөргө жамандык кылса, мен ошол жаманчылык бөлөөлөр аркылуу көрсөтүп берем дейт. Ошон үчүн бирибизди сыйлайлы да. Бирибизди урматтайлы. Эч убакта мусулман мындайга барбасын. Экинчичи, мына элдердин бүт талабы, эми сиз менен биз мына мен мусулман шариатка койсоң өтө жеңил экен. Шариатка дагы башпактык дамбылалар бар, илимдүүлөр бар. Алардан да сурадык, кандай жол жобосун. Бирок элдин жалпы мүлдөсү көчүп кетсин деп атат да. Эми биз болдобуз деп мындай четке калып, анан кийин мен эми мыйзамдуулук тараптамын, бирок элди тынчытып, жанагынтып атабыз, бирок элдин талабы ошол болуп атпайбы? Баарына үлгү болсун деп атат да. Экинчи мындай болбой калсын. Бирөө бирденке кылаардан мурун эми башы менен ойлонот да. Акыл берген да Аллах Таалачы. Тура бай, тура. Топ туура. Менден кетсе кечирип койгоңуздар, катуу сүйлөп койсомчу. Дагы сүйлөтөгөндөр барбы? Кечиресиздер, кайра сүйлөөнчү, аягына чыгып коюнчу сөзүмдү. Ушул баягы милиция боюнчачы баягы эртеңки күнүчү жаңжал чыгып, кайра ошол жерде болгон видеону тартып алып, балдарыбызды бирден чакырып, кайрачы милицияга деле рахмат. Эртең менен биз кандай чакырдык, мына помдун начальниги өзү, начальник роуду өзү баш болуп чуркап келип, булар ыкчам иштеген үчүн бул бала элдин колуна түшпөй калды да. Мынакей бу жерде биздин өзүбүздүн участковыйлар, Рахат, Азамат, булар балдарын баары эле тааныйт. Дайыма эл менен аралашып жүрүшөт. Булар ушул бат иштеген үчүн элдин колуна түшкөн жок да, таш бараңга калып калмак ал балачы. Ошон үчүн бул милициянын деле баары эле жаман эмес, биз жака деле келип булар жакшы иштеп беришти да. Бирок ушул жака роудуга барганда анча-мынча баягы түшүнүксүз иштер болуп кетти. Бирок милициянын ошол ыкчам иштеп чуркап бергендиги үчүн көп кан төгүлбөй да, жакшы иштер болгонуна дагы Кудайга шүгүр да. Ошол бул аягы ошондой. Аты жөнүңүз кандай?
кандай байке? Мирбек Сейналиев. Айыл тургунуз. Айыл кеңешинин депутаты. Айылда болгон окуя өтө жаман окуя болду. Өтө жаман окуя болду. Мен айылдын имамымын, баарыңыздар билесиздер жакшы. Мен ошол 2 күндөн бери менде деле уйку болбой жатат. Ошол тетиги мечитте какчап сайрап, шариятты айтып, сооп эмне, күнөө эмне экенин айтып атканын бирөөлөргө да жетпегенде нааразы болуп отурам да мен ичимен. Ошого жеткире албагандан нааразы болуп атам өзүмө дагы. Мындайча айтканда, намаз окугандар 3кө бөлүнөт. Намаз окугандар 3кө бөлүнөт. Can namazda koyat, kan namazda koyat, nan namazda koyat. Can namazda adam, can namazda adam. Hiç kime jamandık oyla oytağı, hiç kim jön bir Kuday bilet, durmaya oturganlar bilet an sırınca. Emne olup gelerin, tiri gelevi, ölü çıkıp gelevi bir Kuday'ın kolunda olsun, barda olsun. Bar olsun, kaçkanda Kuday deyit, kuğanda Kuday deyit de koyat Kırgız'da. Açu düşman, akıl dost deyit, akılga gelelik. Kılgan kılmıştı, bala kılıptır. Atenesinin demine günü, atenesinin nemesin barın çukup atasınar boldur. Atenesine urok boldu, konkretne urok boldu. Mına uşunça topta olup 2 günden beri nemet atasınar, ayavay urok boldu. Hazır göçöge de basalbay kaldı atenesi, çın-çınına gelgendeçi. Men imamdık, kalıştık sözümde aytıp koyayın. Sabırдуулук кылалык, sabır tüy saraltın деп atat. Kırgızlarda Paygambarыбыз da aytkan, büröge Jamandık kalagan bu bizden arabızdagı neme adamlardan estepçi. Musulmanbızbı, Kırgızdın baldarыбызбы, bir el bir jurtbыз. Erten gün jakşılık bolat, jamandık bolat. Barыбыз ошо bir-biribizге kүйүп pышкан elderbiz. Ana mындай катуу кызылгандуулукка алдырбайлык. Мыйзам бар мынакей, келип атат. Закон өкүлдөрү келип атат, аким баш болуп келип атат. Ушулардын айтканына кылалык дагы bala boldu çıkpayt al, çıkarbayt. Murunga çıkıp ketti boldu. 2 jol çıkıp kettiler. Ayavay hazır savak boldu. Neme tepçi. Antip neme kılbaylıktagı sabırdooluk kılalık. Intımakka gelelik dagı ıntımakta olalım. Men muftiyattan bizge har biribizge ay sayın programma veret. Cuma günü ekstremizm jönünde söylögüler, terrorizm jönünde söylögüler, radikalizm jönünde söylögüler. Uşakçının ahvalı qanday bolat, el buzardın ahvalı qanday bolat, elge kıyanat kılganın ahvalı qanday bolat dep, oşonun baарын kakşap meçitlerде aytıp atabыз. Oşol yerde namaz okuganыңarda жүрдүңөр. Men gördüm, videodan gördüm. Oşollar namaz okuganыңarda жүрүp atasыңар баарыңар. Eldi ынтымакка чакырбайсыңар намаз окугандар. Yok, büyügenden sabırdoolukka da çakırıp atar. Sabırdooluk bolgan üçün ушундай болду да, жай кетти алып. Sabırdoolukka geldiler da. İçine sabırdooluk. Sabırdooluk üçün кетти алып. Ошон үчүн аксакалдарга салып берип атабыз. Атасы сабак болсо каңбыз. Ата-энеси күн көрсөтпөй жүрөт. Орталарында айчаланышты. Күн көрсөтпөй жүрөт. Азыр турлардын инисине болот да. Bir boldu, 2 boldu. Oşunda şariat gelip baldarga meçe aytkan jok. Aytmayacak. Üçüncüsü bu. Aytsa bolbойт dedi, monday çoğulaşılamıyorsun. Ben aytın aytып atam ben. Emden aytып. Bu yerde baldarın bar kalıp. Şariat gelip baldarın halim sürdü. Atamız belgeli aytasın. 2 boldu, 1 boldu, 2 boldu. Urmatlıklar ama. Şariatta monday. Айтын өлжеді. Ар bir cuma сайын айтып отпай, келіп отасыңар. Ар bir cuma сайын айтып отпай. Аны уккан киши барбы? Укпай жатпайсыңар ошоның барын. Биз айтып, bir cumada ар bir өңгөрүн мешиңер кылып атасыз. Келгиле имангалар. Кара келгениңер. Davatçılar geliyor da. Hani koy otursan. Yok, emin imamga jabıl berбеңер. Niye jabıl bermey? İştimarda uçacaklar mı? Ekil öttüm. Ben ıntımakka gana çakıram. Annemde var verdim. Kırılıkla da aytam bu. Ha Batırak bunu pek işittik sen yaptın mı ne? Yapkan mı nova? Gelsin cevasın mı? Kasım başında yaparsın. Aslında da. Atlas benimle güne desinler. Kılıçbay böyle yılmaz böyle düştüğüyle
Balmazda qo'zg'aldi. Al javuldi. Ata-enasi deysiz. Atasida shunday bo'ladi. Inisi do'st bo'ladi. Bu da 300 do'st bo'ladi. Hey inilerim. Bu yerde el. Köpçülük sayılır. Köpçülükte başı veren yer yok. Anteni sen gönülle tribüne koyatkan yok. Meni sözünü uqsаңар, bunu Жақшынаққа Кырбай, Чаташ Кылбай, бирөөбүз менен монтпей туруп, мынакей өзүңүз суранып атасыңар. Биз ошо эмени карайбыз. Туурабы? Эгерде биз туура эмес чечим чыгарып койсок, биз элдин колуна түшөбүз. Ақсақалдар сотын ел шайлайды. Депутаттарды ел шайлайды. Анан кейін елді жоқ, біз тияқты ұқпайыз, тияқтыға қойуыз деген болбойды анда. Ақсат, сырттан тартыр, общий қандай шығып тартсын. қарап мау, әрбір сөйлеген... Сама кенкен сайкел бейсін машинасы. Машинасы жүршіне жиштейді машинасы. Сөйлеп атады, жерде молдекелер де сөйлеп атады. Айылдың Жақшынақай жігіттері иштешіп отқан сөйлеп атады. Мен чықырат елем, азыр үзүчүнү кое турлачы. Чечим чыккан кийин аны үзүчү кылабыз. Жок, бул айтылган сөз. Жок, бүтүрүш керек. Топтора. Өзүчүсү жок эле. Бул оңой иш эмес. Бул вообще адам баласына жага турган иш эмес. Мени уксаңар, баарыбыз бир тууганбыз, бир айылбыз. Биз ошондой тынч эле ушул чечимди чыгарганга аракет кылабы. Сүйлөштүкпү? Анан кийин момундай бирден жакалашып кетип, муну жерден иш кылып аткан бирөө, жерде эл журт бири-бирибизди мындай оскорблять этпейли. Мына райондогу руководство баары келип карап турат. Биз кандай чечим чыгарып беребиз? Ошондой болот. Rayonun kalsı geldir. Байке, чечимди азыр чыгарып бергиле. Азыр чыгарабыз. Азыр моментально жерден моментально чыгарып бергиле. Чечимди бир айдан Эртең анан бүрсүңдө. Азыр. Жок, укпайсың муну. Мен инимай, сени түшүнүп атам. Орозов экенин да түшүнүп атам. Бүт эл түшүнгөн үчүн турат могу жерде жапырт эл. Мындай ишти башка салбасын. Кудай. Ал элдин требованиясы деле туура. Потому что iş yolu kaytalangan andan algan ballar emne olat, men süylep atam go. Жок, эметейин деп атам. Анан кийин ошону мына жерден туура бири-бирибиз менен чатакташпай сыйлайлы бири-бирибизди. Мен айтарымчы. Эми канча күйүп баратсак дагы биртеке чыдамдуулукка келиш керек иним. Мен түшүнүп турам. Сенин ордуңда эч ким болбой эле койсун. Кудай сактасын. Бул сөз менен айта албайсың мындайдычы. Сөз жок буга. Ошон үчүн бир аз чыдамдуулук кылып тургула. Сүйлөштүкпү? Сабырдуулук бар. Сабырдуулук керек. Баягы жылы. Жок, Темирбек. Азыр токтоп тур. Сөз берем. Айтсын мынакей. Мына элге мен рахмат. Менин айтканыма көнүп беришти да. Мен айттым балдарыма. Тийбеңилер, узбаңылар. Эл бар. Тияктан иш алса бар келет чечет. Ошондо сүйлөшөлү. Ага чейин бирөөгөр. Тийбеңилер, мага ушуларга элге рахмат силерге. Балдар ушунчалык кызыгалдыр кылды. Ошо малда баарыбыз үйүбүзбүн наман кыйын абалда калдык да. Өзümün baldarım, jana başkalarım barın töngüzüm makul boldu. Rahmat sizlere oynayınlar. Uşlav alıga düç çal ketip berdiler. Men oşonda oşol bir lögül tos. Hem kalганын da aytmadım oşlar. Айыл жаштар бүт угуп эме бүт турсатта. Ушул кишинин көз жашы менен токтоп келатабыз барыбыз. Кой dedim, kой. Үйгө да келишти. Атабыз эмне дечи? Давай деп койсом. Үйгө да келишти. Түнү уктап тийбеңилер дедим. Ар бирөөңөрдүн Ешкімде болбаған. Андайға барбағыла дедім. Айнайын балдарым, мені бір сыйласаңар дедім. Жасы 75 жасқандан мен ұшымын. Сіздер ертең күні орып қаласыр айындар. Күрегі тийбегіле дедім. Десем менің айтқан мына жас балдар айтқанымды қылды. Айнайындар, барыңардың башқарымыздай келбесін. Сіздерге чоң рахмат.
Benim çilgin bu kadar var men rasına. Keçip çıkaran olsun gerektir. Biz var. Жылып коңузчу. Байке кичине жылып берсең, о ачыгыраак болот. Аял балдарды чечиндирип эмес. Ой, рескеле чечим чыгарып туруп көчүргөзүлдү. Ал жөн эле изнасилование эмес. Ал жанагы чечиндирип балдарды жалаңач кылып бир күндө көчүрүп берген. Жерден эле могу школдун жанынан. Билет бар билет. Анан муну деген бул деген ой маньяк болуп кетти, маньяк. Тура. Семьясын көчүрүш керек бул. Маньяк. Анан чечим дейсиң, мыйзам катары. Сразу Бир жагынан болушайын дейм, ата-энесинин эмнегине деп. Ал жиберген жок да баласын мындай эткенде. Бирок эми ситуация элден чыкпай эле. Себеп жана Марсбек сөзүн түшүнбөй калдыңар. Туура айтып атат. Көчүргөндөрдө болгон. Бу жерде мындай болот да ситуация. Тартип болсун деп атасыңар, туурабы? Бир нерсеге келели деп атат. Мындан кийин болбосун деп атат. Мындай кайталанбасын деп атат. Булардын эмеси туура эле болот. Суранычычы. Давайте сөздү токтотолу. Чечимин күтөлү. Аксакалдар сотуна өтүш керек. Саңар мени. Чечим чыгарышынан тиги тарапты да угалыптыр. Bir бар экен ошол жактан бир. Kim сүйлөйт бу жерден, ал тараптан? Kim сүйлөйт? Түшүнөм калдыр. Бар, келсин мына жерге. Чыксын мына жерге. чыгала у жака, чыгарышпайт. Кайтып эттермеңер анан элдин алдына келип. Келбейт. Болду да чечим чыгарып. Келбейт. Чыксын да, бар мына. Урматтуу туугандар, биринчиден мына молдокелер барды айтып кетти, аксакалдар айтып кетти. Сабырдуулук, мына аксакалга чоң рахмат, чоң атасына. Ушу жашка кирип, ушуну көтөрүп атат. Ана силер жашты чакырып атат. Келгиле, сабырдуулук менен кылдыкпы? Кызуу канды кылбайлы. Мен жана жогоруда айтып кеттим го, бир жаман калса экинчи жаман кетпесин. Азыр мына аксакалдар сотторуна бердиңер, булар кичине убакыт берсеңер кирип отуруп, аз сүйлөшүп, кеңешип туруп, анан кийин жообун айтат азыр. Бизге бир 15-20 минут бергиле. Мен айта кетеличи, мынакей, биз 2-3 күндөн бери ушундай эл ызычы болуп атат, Мына ушул жерде эле милицияны жаман дейбиз, бирок жаман кишилер болсо да милиция ушуларды кайтарып турат да үйүнүн жанындачы. Мына 2 күндөн бери мынакей участковый ушул жерде опер балдар ой ушунун үйүн сактап калайлы депчи. Эми мындай да жигиттер. Баягы айтабыз да, силер айтасыңар милиция андай деп. Мына милиция бар, тартип бар. Мыйзам бар, тартип бар. Бар да. Эми ана бирөөгө бир кат сүйлөп койсо эле ана бул жаман деш керек эмес. Мына күнү-түнү иштейт. Мына аз бардыгыбыз ошол мамлекет атканы. Мына президент тапшырмасы менен бүгүнкү күндө мына көрүп атасыңар. Тартип катуу болуп атат. Эми кичине бара бардыгыбыз мына мыйзамдар менен бошошуп кеттик да. Эми мыйзам Кудай буйруса бардыгыбызга алып келет. Мына азыр чалды. Азыр мен начальник сүйлөштү, азыр 2 айга санкция бериптир. Бишке кетти дейт. СИЗОго. Силерден сураныч. Биз контроль беребиз. Урматтуу аким, мынакей бул балдар иштеп берди. Бул байкуштар күнү чуркап, кармап салып берди. Эртең ошол соттордун чечими да булчу. Анткенде энди 2 жолу ошол соттон чыгып кеткен бала болуп атат берденчи. Милициялар байкуштар кармап берет. Булардын деле эмгегин эметпей эле кой берип жүрүп атпайбы, акча берип элечи. Эми ушул нерсени мындай мына молдокелер Кудай да көрүп турат да. Ушунча адам какшап атса, ата-энеси какшап атса, эми аны чечим чыгарып адам деле ойлонуп чыгарат да. Ай, ойлонгон акча менен чыгарат. Байлыгына таянат. Мындай нерсе да, акчаны кээ биринде эчтекеге жарабай калат. Балдар, мына мезгил Кудай сактасын узучу болгондо, мына былтыр оору болгондо эчтекеге жарабай калды го бардыгыбыз эле. Ошон үчүн мен ойлойм, ал кишилер деле ойлонот бардыгы. Биз алдын алып бирөөнү жаман деп айтпайбыз. Мына бүгүнкү сразу айтылды, чечим чыкты, кетти СИЗОго. Калганын мына биз контролдойбуз бардыгыбыз эле. Жок, жамандаганда эмес да, мына 2 жолу износ болуп 2 жолу тең чыгарып жиберип атат да ошол сот. Эми мындай да жигиттер, кээ биринде өзүбүз деле мындай болуп калабыз да. Мындай жигит туура эле, кээ биринде өзүбүз деле айтып калабыз. Баягы алдына барып, мына мен кечирдим, тигиндей мындай деп туруп, эки тараптуу болуп калат. Ошол встречный болуп калат да. Биз аны деле мойнуга алышыбыз керек. Тура. Ошол жактагы бар да. Жана айтылбай калды, талабында атты. Ошону сот болгондо айылга өткөзбөйбү соту? Эми аны сүйлөшөбүз. Талап ушундай кылалы да. Эми айылга. Жок, эми мындай нерсе. Камал геройсу өтсөзүн ушул жерден соттогон айылдан алып келчи. Жок, макул. Мыйда болсун сот. Эми мындай нерсе да. Эми мындай нерсе, урматтуулар, мыйзамды сактайбыз. Берге алып келип беребиз, биз сөз бере албайбыз. Бул Кудай сактасын.
Erteң бирөөсү бир уурлук кылып түшүп калат. Бардыгын. Мыйзам бар да. Мыйзам бар. Соттобу? Сотто соттолот. Элге сот жокпу? Элдин соту бар, мына силер аксакалдар отурган. Ал өзгөчө. Ошон үчүн анан силерге биз жалган айттык. Муну мындай кылабыз деп силерге жалган айтпайбыз. Бирок мыйзам чегинде биз чарасын көрөбүз. Силер менен биргеликте. Металлиф адым мен ушул айылдын тургуну болом. Могу болуп аткан окуянын баарыбыз күнөөлүүбүз. Ушу карындашыбыз страдайт эткенде, мен жерде намаз окуганда, намазды жеткире албаганда, биз болсо ушуну тапшырып биз күнөөлүүбүз. Бул биринчи болгондо эле ушул баланы арабызга алып жүргөн биз күнөөлүүбүз. Ошондо эле тыянак чыгар муну көчүрүп жибериш керек болчу. Мына кечирип кой деп питомниктики алып бирөөнүн кызы кыз эмеспи? Эмнеге аны биз кечирдик ошондо? Эмнеге биз айылыбызга кошуп жүрдүк? Мына кайдыгерлик кылып жүрүп, ушул өзүбүздүн карындашы бу жерден Дабыкада да. Муну кайдыгерлик кылбаш керек, муну терең карап туруп, аксакалдар соп ушул туура чечим чыгарып берди деп мен силерге ишенем. Туура эле, аны баарыбыз эле балдар кыздарыбыз бар. Баарыбыз эле этеп кылабыз. Өтөп тургула биз. Чечим чыгарып алалы. Ар жак туктук, бери жак туктук. Жакшы денсаулыкта. Жакшы денсаулык кандай? Жакта иштейсиңиз? İşte atasınız. Biraz da var kalkak kamera. Немеден алып койбойлу роддун начальнигин, э? Алабыз. Bana bu. Кечүү. Материал. Силердечи? Bir öyle. Жакшы. Иди вместе, садись, заходи вместе. Азырмасы. Siz интервью берип коесузбу бизге кыскача? Тиги камера сразу ушул болгон. Атайлап, мисалы үчүн ошо күнү кыз эмес, кемпир болсо да ушуну кылмак. Бала Кел. Мындай кыскача эле азыр бул тургундардын деле жашоочу. Жок, мындай кыз